Демек, келиңиздер бүгін иншалла барыбыз тооба кылайлы. Бүгүн күндөн баштап биздин күнүбүз түнүбүз тообасыз өтпөсүн. Бүгүн күндөн баштап биздин күнүбүз түнүбүз шүгүрсүздүксүз өтпөсүн. Бүгүн биз пайдалуу болуп жашайлы. Өзүбүзгө, үй бүлөбүзгө, айылыбызга, чөйрөбүзгө, мамлекетибизге пайдалуу болуп жашайлы. Bir söz болсо дагы пайдалуу сөздү сүйлөйлү. Bir сомду дагы пайдалуу нерсеге сарптайлы. Ахиретибизди курганга, ахиретибизди оңдогонго, ахиретибизди соопторду алганга, даражаларыбызды алганга сарптайлы туугандар. Дүние бүгүн бар, эртеге жок. Ошон үчүн иншалла алданбайлы. Дүние алдап коет. Чырай, акча, бийлик, мансап, байлык бардыгы алдап коет. Алданбаңыз. Bir гана Куранды караңыз. Куранды карасаңыз алданбайсыз. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын аркасынан жүрсөңүз, эч качан адашпайсыз. Пайгамбарыбыздын аркасынан жүрсөңүз, эч качан адашпайсыз. Куранды кармансаңыз, эч качан алданбайсыз. Алла алданбайт. Ошондуктан Алла менен чын мамиле кылайлы. Чын жүрөктөн мамиле кылайлы. 24 саат карап турат, билип турат, көрүп турат, угуп турат, көзөмөлдөп турат. Сизди бизди жакшы көрөт, тообабызды күтүп турат. Тооба кылайлы, күнөөлөрдөн кечирим сурайлы. Жараткан Алла Тааланын 5 вакыт намазын таштабайлы. İbadатка бекен болойлу. İbadатка бекен болойлу. Куранга бекен болойлу. Сүннөткө бекен болойлу. Ынтымагыбыз бекен болсун. Үшүрлөрүбүз бар, зекеттерибиз бар, садакаларыбыз бар. Сараңдык кылбаңыз. Берип туруңуз. Ахиретиңиз үчүн бериңиз. Худ мин амвалихим садака тутаххируhum. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таала айтат: "Ал алардын садакасынан, мал мүлкүнөн садака алгын, садакалар тазалай турган." Zeket берсеңиz, бейбечара muhtaçlarının кажетін бүтүрүү ал экинчи орунда, биринчи орун бул зекет сизди тазалайт экен. Зекеттин берүүнүн максаты тазалануу экен, кажетін бүтүрүү эмес экен. Бейбечаранын кажети так эле бүтөт. Бирок негизги сиз үшүр берсеңиз, садака берсеңиз, зекет берсеңиз, сиз тазаланат экенсиз. Бул сизди тазалайт экен. Диниңизди, жан дүйнөңүздү, денеңизди, каныңызды сиздин альхамдулилла диниңиз тазалайт бул. Ошон үчүн иншалла берешем болойлу, батыр болойлу. Жараткан Алла субхана ва таала баарыбызды кабыл кылсын. Алла Таала баарыбызга товфик берсин. Салканчы болду. Мен айылда мурап болуп иштеймин. Элибиз ынтымактуу, сабырлуу, тартиптүү, ар бир кожолук 3 саатка кезек менен эгинге суу коюшат. Бирок кээ бирде 4 сааттан берип коёмун. Сурагандарга ошондо тегиз болбой калат. Сиздин алдыңызда элден ыраазычылык сураймын деп. Мурап болду деген ошо суу бергенби? Мындай кылыңыздар туугандар. Ислам дини адилеттүүлүктү алып келген, адилеттүүлүктү орноткон, бүткүл дүйнөнү ислам дини убагында адилеттүүлүктү оозун аштырган. Адилеттүүлүк туган динибиздин пайдубалы. Алла субхана ва таала буйрук берген. Өзү адилеттүү. Адилеттүүлүк чечимди көрсөтүш үчүн кыямат күндү дайындаган. Ошондуктан айтылат, Кудай кааласа бала чакаңыздын ортосунда дагы адилеттүү болуңуз дейт. Адилеттүү болуңуз дейт. Мына эми Алла мурабыңыздарга Алла Таалам товфик берсин. Анча-мынча адам экен, бирөөгө 3 саат берсе, бирөөгө суранганына карап 4 саат берип сиздерден кечирим сурап атат. Ыраазычылык сурап атат, ыраазы болуп койгула. Бири-биринин акысына кирип калбайын деп. Алхамдулилла жүрөгүндө иман бар экен, ошон үчүн козгоду. Бирок будан кийин мураптагы, мына жактагы эл дагы, биз аны андай кылып мажбур кылбайлы, бирөөнүн акысына кирбейли. Ошон үчүн иншалла канча 3 сааттан берилген болсо, 3 сааттан жол болсо жалпы элден сурайлы. Мен кичине ушундай болуп калды, мага бир жарым саат кошуп бериле деп. Болбосо ар биринен сураганга туура келет тууганда. Кыргызстанда машинаны тез айдагандар өтө көбөйүп кетти. Авариялар өтө көп. Машина айдагандарга бир жакшы сөздөрүңүздү айта кетсеңиз. Туугандар, жан аманат. Машинаны катык айдап барып өлсөң шейит болбойсуң. Күнөөкөр болосуң. Кыямат күнү жооп бересиң. Өзүн өзү өлтүргөнгө барабар.
өзүн эле эмес, пассажир отурган клиенттерди эгерде ошондой кылып кырсыкка учурата турган болсо, ар бирин атайлап өлтүргөнгө бара бар. Угуп алыңыз жакшынакай. Жакпаса да угуп алыңыз. Таксисттер, эсиңиздерге келиңиздер. Адамдын жаны аманат. Бирөөнү отургузгандан кийин өзүңүзгө баары бир болсо дагы отурган клиенттерге райым кылың. Кудайдан коркуң. Акча деп эле, дүнүйө деп эле ушинтип айдай бересизби? Акырыныраак айдаңыз. Шашылбай айдаңыз. 1 саат кеч барсаңыз эмне болмок? Дүйнөлүк стандарт боюнча 8 сааттан ашык айдаганга болбойт. Токтотуш керек. Эс алып путуголду жайып, мен иштек албайт. Андай боло бербеңиз, көзүңүз ачып уктайсыз. Кыйынмын дебеңиз. Ким кайсы нерсеге сыймыктанса, Алла ошо менен жок кылат. Man ta'azzaza bi shay'in min dunillah ahlakahu Allah bihi. Adallahu. Allah'dan başka kim менен сыймыктан? Кейбирлер бар да, кыйын машина айдайт да, профессионал да. Men иштек албайт, мен көзүм канып калган, мен кыйын, тажрыйбам. Ошо менен Алла коргулат. Учур келет, ошо менен коргулат. Кейбирлер дагы башка нерсесине кыйынсынат. Фираун да кыйынсынат эле суусу менен. Фираун Hadihil anhar tajri min tahti. Мына дария мен алдымда, мен өкүмүм менен агат деп. Ошо дарияга чөктүрүп өлтүрдү Алла Таала. Ошон үчүн мыналы машина айдагандардан суранычы, эсибизге келейли. Өзүңө болбосо дагы, өзүңө ырайым кылбасаң да башкаларга ырайым кыл. Жалгыз айдай бер да учуп кете бер кааласаң. Эмне болсоң ошого. Бирок элдин аманатын алгандан кийин жаш балдар бар, аялдар бар, энелер бар. Мына биздеги гайлер, алардагы бая чымчыкты сойсо да касапчы сойсун дегендей, жолдун эрежесин ошолор билет. Кайер кооптуу, кайер опасный. Ошого жарап, бу жерде 40 менен айдагыла, бу жерден 60 менен, бу жерде 80 менен. Бул жерде обгондобой эле кой. Алар ошо иши ошол. Аларга рахмат деш керек ушунун бардыгын айтып койгонуна. Бардыгын көзөмөлдөп билет. Нар жактан көрүнөбү, көрүнбөйбү? Ошон үчүн буларга атайлы алхамдулилlah айлык алып, акча алып жашап атышат. Бирок инсанбыз, тооба кылайлы. Барыбыздан ката бар. Шашып калабыз, кээде алыгып калабыз. Бирок жок, этияттайлы мынага. Өтө туура суроо берди. Алла разы болсун. Махр кандай берилет? Махр акча менен. Мал мутакаввим деп коет. Арак акча эмес бул. Махрга өтпейт. Чочко, бир горо чочко берсеңиз да өтпейт. Так? Биздин Ханафи мазхабта мал мутакаввим болуш керек. Кызмат кылып алдагы өтпейт. Куран үйрөтөм, алдагы өтпейт. Акча болуш керек. Акча дегени сөзсүз эле мындай мал мутакаввим деген кийим болот, кой болот, кулак сөйкө болот. Бардык кийим-кечелер болот, алтын болот. Рубль, тенге, дагы сом, сума бардыгы болот булардын. Акча болгон бардыгы болот. Түшүнүктүбү? Эң азы 2000 сом Кыргызстанда. 10 дирхам. Көпчүлүгүн чеги жок. Бул махр ушундай болот. А бирок кимге берилет? Кыз балага берилет. Ар бир мусулман аялдын акысы болот махр. Эненин сүтү атанын акысы эмес бул. Көбүнчө бизде ата-эне алып коет да. Жок, бул кыздын акысы. Кыз кийин ата-энеге берсе берип койсун, мейли. Күйөөсүнө береби, биразын өзү иштетеби. Мазарды алдын ала жай казып койсо болобу? Болот. Алдын ала жай казып койсо боло берет. Бул деген тезирээк өлсүн, тезирээк келсин деген мааниде эмес. Учуру келип калганда өзү динибизде адам өтсө эртерээк аманатты тапшырып бериш керек. Ошого казганга убакыт өтпөсүн деп Меккеде деле, Мединада деле көп көрлөрдү казып коет. Өткөндөрдү акырын кое турган. Элибиз аз эле, бирок ушундай запас казып койсо эчтеке эмес. Волейбол ойногону барсак, эле ортого акча коюп ойной берет. Арам кылып акча ойнобой эле
коюшсунчу, катуу айтып коюңуз. Жок, болбойт, кумар болуп калат. Байге сайса болот. Келиңиздер, мен сиздерге мынакей азыр поколение менен 80-жылкыдан 90-жылкыга чейин волейбол уюштуруп атам. Ким биринчи месттен алса 10 000 сом. Экинчи месттага 7 000, үчүнчү месте 5 000 мен коюп атам. Бул болот. Бул болот. Оюнчулар өздөрү коюп ойносо болбойт. Түшүнөсүздарбы? Үчүнчү тарап койсо болот. Куран конкурсу уюштуруп атам. Балдарды ат жарыш кылып атам. Ат чабыш кылып атам. Байге сайсам болот. А бирок өздөрү участниктер, алар кошуп салса болбойт. Дуа тагдырды өзгөртөт деген сөз бар. Негизи ошондо дуа менен тагдыры өзгөртсө болобу? Менин тагдырыма илим алыш жазылбаса, же бай болуш жазылбаса, сиз билип алдыңызбы? Сиз уже эле билип алыпсыз го. Маселе ошо билбегенде да. Сиз каяктан билесиз? Пайгамбарыбыз айткан, дуа тагдырды өзгөртөт деген бар. Балени кайтарат дейт. Дуа тагдырды өзгөртөт, ошо өзгөрүлгөнү да тагдырдан. Ушуну жакшы түшүнүп алыңыз. Не дедим? Дуа тагдырды өзгөртөт, өзгөрүлгөнү дагы ошо да тагдыр. Ушул жерде точка кылыш керек. Түшүнүктүбү? Азыр мисалын билбейсиздер сиз эми аяктан. Дуа кылып коюңуз аракетин. Дуа кылып аракет кылсак өзгөрөбү дейт. Алла Тааладан бардылар. Устаз, канткенде багымдат бекем болобуз. Эрте уктаганда. Волейболду акчасыз ойногондо. Өрүктөрдүн үшүрүн бергенде. Кечинде дарат менен жатканда. Кечинде кандай жатканда? Эрте жатыңыз, дарат менен жатыңыз. Иншалла. Багымдат койгонуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ким багымдат намаз окуса, Алланын коргонунда болот деген. Алланын сактоосунда болот деген. Ага бир жаман сөз айтпагыла деген. Болсо Алла өзү эсептешет силер менен деген. Эми ким багымдат окубаса, ал каякта болот? Машалла, Бишкекте бир адам бар, аксакал экен. Өзүн көргөн жокмун, мен бир тууганым айтат. Багымдат окубай калса, болду, үйүнөн чыкпай коет экен. Эми Алланын коргонундан болбогондон кийин мага сөз зыян болот депчи. Биз чыгып эле жүрөбүз, көчөнүн бардыгына. Саат 10-да туруп алып эле келер кечке. Жок туугандар, багымдат намазга бекем болот. Будильник коюңуз, эрте уктаңыз, дуа кылыңыз, Алладан чын жүрөктөн сураңыз. Турбай койсоңуз анан келиңиз мага. Шайтан мындай да. Оркот алейка лейлан тавила. Шайтан мындай. Адам жатканда 3 түйүн менен байлап коет. Хадисте келет. Уктай бер деп таптап коет экен. 3 түйүн менен байлайт. Эми караңыз. Турганда, багымдатка турганда биринчи түйүн чечилет. Дарат алганда экинчи түйүн чечилет. Намаз окуганда үчүнчү түйүн чечилет дагы. Бул алхамдулилла. Настроениясы жакшы, көңүлү ачык, жүрөгүндө бейпилдик менен жакшы өтөт бунун жашоосу. Болсо байланган бойдон турат. Айтат хадистерде келет, шайтан зара кылат деген. Эми элестетиңиз, багымдат окубай жүрө берген, шайтан зара менен толтура берген аягы. Анын кулагы туалет эле болуп калганда, эмне кыласың эми? Эмне дейсиң эми ана? Ошон үчүн иншалла багымдат намаздардын корозу. Некене? Ошон үчүн иншалла багымдатка өзүнчө көңүл бурушубуз керек. Кээ бир адамда түнү жакшы уктай албайт. Анда багымдат окуп анан жатсын. Бирок каза кылбаңыз. Көп болсо 5 мүнөт окуп, кайра жатыңыз мейли. Мен сизге дагы бир нерсени айтайын. Угуп туруңуз. Жүрөктү дарылаган врач айтат. Кардиология врач. Нема така болуш керек, аты эсимден чыгып калды. Нема така болуш керек. Бир жолу Абдушкур Дамылла, мен, ошо киши үчөөбүз Рамазан айды айтты куттуктаганга телевиденияга барып калдык эле. Ал жүрөктү врач экен да. О киши айтат мындай дейт.
бүткүл дүйнөдөгү менмин деген окумуштуулар жүрөктүн оорусун эмне деп койт эле? Жок, инсульт беле? Инфаркт. Ошо ооруну издептир да, инфаркт ооругандардын баарын топтоп карап туруп 24 сааттын ичинде кайсы убакта көп кармайт бул. Карап көрсө, түндүн акыркы бөлүгүндө экен да. Жүрөк акырын согуп калат экен да. Ошол учурда кармайт экен да. Көбүнчө ушундай экен. Күндүзү кармагандар деле, башка убакта кармагандар деле болот экен. Бирок тажрыйбадан маалым болду дейт бүткүл дүйнөнүн окумуштууларынан. Түндүн акыркы бөлүгүндө кармайт экен да. Эми караңыз. Ошол убакта булардын жолдомосу, мусулман эмес алардыкы. Японияда да окшойт. Ошол убакта түндүн акыркы бөлүгүндө туруп, бир ажатканага барып, 5-10 мүнөт кичине кыймылдап коюш керек экен. Иншалла өмүрүнүн аягына чейин инфаркт болбойт дейт. Айтып атса, ол киши айтат, бизге пайгамбарыбыз мурда эле 14 кыл мурда тахажжуд берип койгон экен, дейди. Ошо тахажжудка туруп коюңуз, дарат алып 2 рекет намаз окусаңыз 10 мүнөт өтөт. Кайра уктай бериң. Мына, ошол убакта кыймыл аракетке келген. Багымдатта береке бар. Мен силерге бир айтайын, мына багымдат боюнча айтып калды. Букуруху гызауху Хаятул хайванат деген китеп бар экен. Айвандардын жашоолору деген китеп. Кумурска кандай жашайт, арыстан кандай, түлкү кандай жашайт, жылан кандай жашайт. Ар бир нерсенин өзүнүн касиеттери бар, өзгөчөлүктөрү бар. Алла Таала бекер махлук жараткан эмес. Ошол жерде чочконун да пайдасын жазыптыр. Ненин пайдасын? Чочкода да пайда бар экен. Чочконун кандай пайдасы келсе, бул эрте турат экен. Буда багымдат бар экен. Эрте турганы ырыскысы дейт, карап тур. Эрте турганы, багымдаттын убактысы саарлык деп коебуз, мына эрте турган. Ошон үчүн караңыздар, ким ырыскысына береке кааласа, ден соолугуна береке кааласа, багымдатка турсун. Аракет кылайлы. Кээде чарчап калып, каза болуп калды. Тоба кылайлы, истигфар кылайлы. Я Алла дейли. Болду мен. Акыркы жолу ушул. Кайра тирештим иншалла. Дейт, кошуналар бирине, бири жериге дейби, суктанып, коңушусун элек көрөт дейби, жек көрөт. Өзүнүн огородун кыскача кызыгат дейби, тил дейт, жерге тойбойт, өзүнүн жери аябай чоң, ошол туурабы. Мен булар боюнча айтып бердим. Кошуналар кандай болуш керек, не болуш керек, көрө албастыкты токтотуш керек, зыянын да айтып бердим. Халал деген жазуусу бар, колбасаларды жесе болобу? Жок туугандар, бардыгы эле халал деп жаза берсе, жей берсеңиз кандай болот? Муфтияттан сураңыз, кайсы халал сертификаты өткөн болсо, ошону алыңыз, башкасын албаңыз. Энергетик ичимдиктерди ичүүгө болобу? Мисалы, драйв, флеш, адреналин дейби, ушуга окшогондорду, халал деген жазуусу барларды алдын ала рахмат. Сактанган жакшы. Энергетикалык ичимдиктер баары бир болбосо бирде бар зыяны болуш керек. Ошон үчүн эң жакшысы өзүңүздүн таза сууңуз. Шербатыңыз, жармаңыз, айраныңыз буга жетпейт. Мыналардын баарды Pepsi, Cola, Fanta, Santa булардын 100-ü жетпейт буга. Өзүңүздүн алхамдулилла өзүбүздүн суусундуктарыбыз бар го? Я, вот ошолорго жетпейт. Албетте арам деп айта албайбыз, курамында арам болбосо. Үшүл бергендеги пайдасы бербесе зыяндын айтып коесузбу? Берсе Аллахтын өкүмүн аткарат, сооп болот, тазаланат. Бербесе күнөөкөр болот. Будайынан эле берилеби же самандан дагыбы, бедеден дагыбы? Чоң рахмат. Мындай караңыздар. Будайдын үшүрүнөн берилет. Болду, будай эккенсиз ал, будай негиз болот. Саман негиз эмес да ал. Чөп сиз беде эктиңизби? Беде негиз. Ал бедеден бересиз.
Престейсиз, кайрак жерден болсо 10-дан 1 пресс үшүргө берилет. Сугарт жерден болсо 20-дан 1 берилет. 20 престе 1 пресс. Түшүндүктүү? Kur'an ayatların жазып, тумар кылып, тагып жүрсө болобу? Kur'андын же болбосо хадистен далил барбы? Алымдар айтышкан мындай деген. Кайсы нерсени окуп дем салса, ошону жазып дагы дем салса болот деген. Жазып ичсе дагы болот деген. Кайсы нерсени окуганга дурус, ошону жазганга да дурус. Фатиханы окуп сүфтесеңиз болобу? Фатиханы жазсаңыз дагы болот. Falak nasты сүфтесеңиз болобу? Жазсаңыз дагы болот. Ауду бикалиматиллахи таамати мин шарри ма халак. Пайгамбарыбыз ушуну айтканбы? Бисмиллахиллади ла ядурру ма исмихи шай'ун фил арди ва ла фис сама ва хува самиул алим айтканбы? Кайсы нерсени айтылса, ошону жазса дагы болот. Далили ошол. Тарикат жөнүндө түшүнүк берип койсоңуз, тарикаттын максаты жаман адаттан арылуу, жакшы баалуулуктарга жетүү. Ошого риязаттар бар, вазифалар бар, көп зикирлер, орозо тутуулар, намаз окуулар, бирок бул өзү максат эмес. Аллах деген сөздү канча жолу айтасыз, ла илаха иллаллах канча айтасыз, токтотпой калып. Негизи Аллах менен байланышып, арулануу, жаман сыпаттар кетсин бизден. Жакшы фазаилдарга жетели. Разаил деп коет. Разаилдерден тазалануу, ичтинаб ани разаил. Ошо разаил деген адамдын азыркындай жаман сыпаты, адаттарын айтат. Фазаил деген баалуулуктар. Ошо ва хусулул фадаил, фазаилдерди алуу. Апабыз бир, атабыз башка. Акем менин кызыма махрам болобу? Болот. Жүрөк көтөргөн, бөйрөк көтөргөн боюнча маалымат. Мен айылдарда кээ-бир энелер бар, касиеттүү энелер көтөрүп коет. Касыр намазынын казасы кандай окулат? Касыр окулат. Үйгө келдиңиз, 5 бурхан беле? Касыр болуп, Москвада каза болуп калды, же Бишкекте каза болуп калды. Бишкекке келдиңиз, бул жакта үйүңүзгө 5 бурхандан 4 окубайсыз, касыр окуйсуз. Пешимден 2 рекет касырынын казасын окуйсуз. Картожник элге карта ойноо деп ачык көрсөтүп берсе эмне болот? Ал кандай деген бул? Картожник элге карта ойноо деп ачык көрсөтүп берсе эмне болот? Ал кандай деген? Ойноо деп анан картожник элге карта ойноо деп анысы жакшы. Ачык көрсөтүп, сырын ачык көрсөтүп берсе? Картожникти ушу элге карта ойнобосун деп ачык көрсөтүппү? Жок. Мындай да. Карта өзү болбогон окат. Шайтандын оюну. Дажжалдын оюну. Карта. Мусулмандын оюну эмес бул. Ошон үчүн эгерде бирөө кылган болсо, анын абийирин ачып шерменде кылбай эле коюңуз, анан кирип өзүнө эле айтыңыз. Өзүнө даават бериң, дааватка алып чыгың. Карыз жөнүндө айтып өтсөңүз, бир досум 1 жыл мурун 1 айга деп карыз алган. Арадан 1 жыл өттү, бере элек. Тугандар мындай, карыз берүү, карыз алуу шариятыбызда бар нерсе. Бирок эрежелери, адептери бар. Жөндөн жөн карыз алган болбойт. Той өткөргөнгө, жыргаганга, кийимдин үстүнө кийим алганга карыз алуу болбойт. Кажетиңиз бар, ошо кажетти бүтүргөнгө алсаңыз мейли. Бирок алгандан кийин ниетиңиз туура болсун, кайтарып берем деген жан талашканда пикириңиз, дуаңыз болсун. Эми карыз бергенге кандай? Карыз бергенге сооп берилет. Күн сайын садака, ошончо сумманы садака берген сооп берилет. 10 000 сом карыз бердиңиз. 1 айга 30 күн 10 000 сомдон садака кылган соогун ала бересиз. Эгерде 1 айдан кийин сизге мөөнөт сураса, досум кичине бере албай калдым, дагы бир 2 ай чозуп тур деди.
макул деп койсо, ошол күндөн тартып 2 10 миң сом бергенсиз да карызга, 20 миң сомдон садака берген сол жазыла бересизге. Мына. А бирок бул жерде садака берген адамдагы кичине, карыз берген адамдагы сабырдуу болуш керек. Сабырдуу болуш керек. Аркасынан талап кылганга акысы бар. Бирок карыз алган киши дагы тезирээк кайтарып берген аракетин кылыш керек. Ушак кыйбат жөнүндө айтып өтсөңүз, ушак кыйбат арам. Чоң күнөөлөргө кирет. Ал гыйбату ашаду мина зина, зынадан дагы күнөөсү катыгыраак. Гыйбат, ушак кыйбат аркылуу адамдардын жүрөгү бузулат. Жүрөк талканат, жүрөк бөлүнөт. Аманат, карыз, гыйбат ушу жөнүндө айтып берип өтсөңүз. Аманат. Бул акчага эле аманатка айтылбайт. Сөз дагы аманат болот, кызмат дагы аманат болот, бала дагы аманат болот, дин дагы аманат болот, ден соолук дагы аманат, акылыңыз дагы аманат, бардыгы аманат. Карыз айтып бердик, кыйбатты айттык. Насвай сигарет daaratты бузабы? Насвай сигарет daaratты бузбайт. Биздин фик китептерде насвай сигарет daaratты бузат деген жок. Навакидил вуду daaratты сындыра турган себептери кайсы дегенде, ал жерде сигарет менен насвай жок. Кан чыкса, ийриң чыкса, зара чыкса, заң чыкса, уктап калса, эсинен ооп калса, жана башка ушундай нерселерге кирет. Макулбу? А бирок ошолордун катарында насвай сигарет жок. Биздин Ханафи мазхабта насвай сигарет daaratты бузбайт. Саясатан бунун мааниси чеге бергиле деген мааниде эмес. Бул макру тахрими, арамга жакын макру. Макулбу? Мисалы бирөө daarat алды, бирок арам нерсе жеди. Бирөөнүкүн уурдап алып жеди да. Арам жегени менен daarat сынып калбайт аны. Арам жегендин күнөөсү өзүнчө, сигарет тарткандын күнөөсү өзүнчө, насвайды тарткандын күнөөсү өзүнчө. Бирок daarat сынабы сынбайбы, бул өзүнчө маселе. Түшүндүңүзбү? Бул ушунун арамдыгынан, ушу жаман нерсе макру тахрими экенинен токтотуу үчүн daaratты сындырат деп койгон, бул акылдуулук эмес бул. Оозун чайкабастан туруп намаз окуса, намазы макру тахрими. Ошон үчүн daaratты кайра жаңылап алсын, важип эмес, мустахаб дейт. Жакшы туура түшүнүш керек. Түшүндүңүзбү? Сигарет менен насвай тартпаш керек. Зыяндуу нерсе, ден соолукка бардыгына зыян. Ошон үчүн шарият тыюу салган. Бирок мунун мааниси азыр кандай? Бир мааниде бар. Ушунчалык көп сигарет тартып отура берди, турганда баса албай калды. Ооп калды да, мындай болчу, мынандай болуп калды. Түшүндүңүзбү? Бул daarat сынды дейт уже. Бул өзүн кармай албай калды уже. Башка жеринде эле кармай албай калды. Ошон үчүн бул кайра daarat тошный алат эми бул. Эгер андай болбосо ошол. Бирок мышабызда мурдатан аалымдарыбыз дагы daarat сынат деген максат ушул болуп келген. Саясат менен коркутуп токтотуу болгон. Бирок ал саясат менен коркутуп ал менен токтото албайсың. Аны даватка алып чыгып токтотосуң. Айтып, деп, ыйлап, дуа кылып анан токтойт. Адамдарга болгон карыздан кандай амал менен кутулсак болот? Биринчи ниет, дуа. Аллахумма кфини би халалик ан харамик ва агнини би фадлик амман сивак. Салатул хаджат. Анан аракет, Куда кааласа. Гусулдун тартиптери кандай? Гусулдун тартиптери мындай. Ажатканага барып бошонуп келгенден кийин уяттуу жерлердеги ыплас нерселерди тазалап, кадимкидей daarat алганда, намазга daarat алгандай эле daarat алып, андан кийин оң жак ийиниңиз, баш, сол жак ийин 3 жолу жуйс бүттү. Түшүнүктүбү? Бул сүннөт жолу ушундай. Эгерде мындай ала турган болсоңуз 3 фарыз. Оозуңузга суу алып, мурдуңузга суу алып, бардыгын эле 3 жолу жууп койсоңуздар бүтөт. Бирок алдына ала daarat алып, анан гусул кылган бул сүннөт жолу. Түшүнүктүбү? Эгерде суу токтобосо, токтоп калса бутту жуубайсыз. Исрап кылбаш үчүн, кайра-кайра бутту жууй бербеш үчүн. Токтобосо дароо эле жууп коесуз.
Пайгамбарыбыз даватка 3 күндүк, 3 айлык деп чыккыла деген эмес го. Мусулман адамдын жүрүш турушу дават деген го. Ошол суроого жооп таппай жатам. Ошону түшүндүрүп бериңизчи, рахмат, Алла разы болсун. Пайгамбарыбыз өмүр бою чыккыла деген. 3 күн деген эмес. Мен дагы азыр акыр күндө айтып атам. 3 күн, 40 күн, 4 ай жиштырла дагы өмүр бою чыккыла, давай. Ушуга өттүм азыр. Анан айтат да, кандай? Бизге окшогон иман, сага окшогон иман слабыйларга ошон үчүн айтып атабыз, дүнүйөңдөн кичинекей бөлүп коем. 3 күн, 40 күн, 4 ай Куран хадисте жок. Куран хадисте өмүр бою. Канча экени? Динде жашаган, диндин мээнети өмүр бою. Bir күн кылып, bir күн кылбай эмес, Алланын жолуна чыгуу. Сахабалар 124 миң сахаба. Азы көп. 10 миң эле сахабанын тегерегиндеги ошонун көрүстөнү Жазиратул Араптан табылат. Калган 100 миңи каякта? Алар эмне кылып жүрүшкөн? 3 күнгө барышканбы? 40 күнгө барышканбы? 4 айга чыгышканбы? 7 айгабы же 1 жылгабы? Таксыр. Алло, тиякта биз 1-чи класстабыз азыр. 3 күн, 40 күн, 4 ай бул 1-чи класс. Ниет 10-чу класс. Түшүндүңбү? Ошон үчүн эгерде сизге бул жакпаса, бирок сиз давай 2 күнгө чыгыңыз. 5 күнгө чыгыңыз. 40 күн болсо 50 күнгө чыгыңыз. 4 ай болсо 5 айга чыгыңыз. Канча? Бирок сиз пайгамбарыбыздын үммөтүмүн деп атасыз го. Бүткүл дүйнө пайгамбарыбыздын үммөтү го. Булардын ахиретин ким ойлойт? Макулбу? Талаш тарышкан кереги жок. Илимде деле мисалы алхамдулилля биз медреседе окутабыз 5 жыл. Пайгамбарыбыз 5 жыл окутканбы? Институтта 5 жыл. Кайсы жерде 5 жыл деп жазылган? Биз айтып атабыз, 5 жыл эмес, илим алуу өмүр бою. Просто бул 5 жыл даярдайбыз деп атат. Ушу дагы 4 жыл даярдайбыз деп атабыз да, 4 ай, 40 күн. Түшүнүктүү? Ислам университетинде, Ислам институтунда bir para канча? 40 мүнөт болобу? 40 мүнөт. Магистратура каяктан чыккан? Докторантура каяктан чыккан? Бакалавра каяктан чыккан? Пайгамбарыбыз айтканбы? Пайгамбарыбыз өмүр бою илим алла дебеди беле? Сен каяк эмне үчүн мындай кыласың? Суроо берсек, суроо токтобойт таксы. Ошон үчүн алхамдулилля бул ишти Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям улуу мээнетин 1-чи класс анан түшүнөсүз. Түшүнүп кыла турган иш эмес, кылып түшүнө турган иш. Ошон үчүн иншалла жакшылыкка чакыра берейли, жамандыктан кайтара берейли. Албетте бул азыркындай 3 күн, 40 күн, 4 айды буну бир сүннөт, фарз, важип дебеңиз. Тартип деңиз. Негизги максатка жеткире турган тартип. Куран, хадис биздин негизи, бирок нахви, сарф, балагат ушуга тартип. Кудум ушундай Алланын жолуна эмне үчүн чыгат? Өзүн оңдош үчүн чыгат таксырлар. Мазхаб жана акыйда жөнүндө айтып өтсөңүз, кээ бир инсандар мазхаб акыйда кармабай эле ислам дининде бекем болсо болот дешет. Ханафи мазхабы жана Матуриди акыйдасы жөнүндө айтып өтсөңүз. Таксырлар болбойт бу. Мазхаб карманмаган болбойт. Мазхаб карманыш керек. 12-13 кылымдан бери сиздин биздин акылыбыз муштахиттин даражасында эмес, ал карманбай турган. Муштахиттер өтүп кетти. Куран, хадисти жат билгендер бардыгын мына ошолор сизге бизге алхамдулилля талкан кылып оозуга салып берди. Ошон үчүн иншалла Орто Азия чөлкөмүндө Ханафи мазхаб, Матуриди акыйда бизде бекемди. Албетте акыйдада таклид жок. Мазхабта таклид деген ушу эргешүүнү айтат. Акыйдада андай болбойт. Бирок Матуриди акыйдада карманабыз. Бул керек нерсе. Бүткүл дүйнөдө толтура деген фитна фиркалар бар. Мен өзүм 5 убак намаз окуймун, бирок даватка чыга элекмин. Даватка бир жолу субханалла десең 400.090 кандай? 490 миллион деген сооп дешет. Ушул дават суроолу айтып бериңизчи. 2 хадистин бириктирүүсүндө. Бир хадис эмес. Алланын жолу тугандар, Алла субханаху ва таала Кур'ани Кариминде Алланын жолуна чыгуу боюнча өзүнчө буйруктар, дават берүү боюнча өзүнчө буйруктар, ан адеби боюнча өзүнчө. Ошон үчүн иншалла биз өзүбүз деле ойлобой,
бүткүл үммөттү ойлойлу. Өзүбүзгө да пайда болсун, бүткүл үммөткө пайда болсун. Ошон үчүн чыгат. Азан айтканда Аллаху акбар деш керекпи? Же Аллаху акбар. Аллаху акбар же Аллаху акбар деш керек. Жок. Лам тамгасынан кийин тажвид мененче о келет. Аллаху акбар. Алла, бул сиздин айтып атканыңыз Аллаху эмес, Аллаху эмес. Аллаху. О менен Аллаху акбар. Окуучу балдар телефонду көп ойношот. Ата энелер телефон алып берип жаштардын келечегин жок кылып жатат. Ушу жөнүндө насаат айтып коюңузчу. Туура. Бүгүн пайдасына караганда зыяны көп. Бала менен эми аргасыз. Бербей койсоңуз да кыйын болуп калды. Умумул балва. Эми бала менен содалашканга туура келет. Бала мына ишти кыл, 1 саат иш кыласың, мен сага жарым саат телефон берем. 2 саат Кур'ан окуйсуң, жарым саат телефон берем. Эми аргасыз уже. Ал ойносун, бирок жаман нерсени көрбөсүн да. Салам алейкум, рым ухи дейт го. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух деген турбайбы? Бокска катышканга кандай карайсыз? Ал бокска катышып жүзүнө урган болобу, бирок динге болбойт дейт. Ушуга түшүнүк берип коюңуз. Жүзүнө урган болбойт. Адамдын жүзүнө урган болбойт. Аял болсун, бала чака болсун, душум кандай болсун. Эми согуштагы, газаптардагы ал урмак турсун, өлтүргөнгө чейин кетет аякта. Бирок мына биздеги азына бокс спорт катары. Адамдын шамдагайлыгын, күчүн, эртеге душман менен кармашканга даяр болгонго керек катары бар. Атак бетине жүзүнө урганга болбойт. Устаз ооруп калган кишиге кам берсе болобу же болбойбу? Болот. Ата-эне жөнүндө кичине маалымат берип коюңузчу. Ата-эне бейишиңиз урматтабасаңыз дозогуңуз. Ата-энени караган мухаббат менен ажылыктын собобу. Алла айтат, мага шүгүр кыл, ата-энеңе шүгүр кыл. Ата-энеңе уф деп дагы айтпагын. Кереметтүү сөздөрдү сүйлөгүн. Ва бил валидайни ихсана, эң чырайлуу кызматты ата-энеге кыл. Эң чырайлуу сөздү ата-энеңе айт. Эң чырайлуу кийимди ата-энеңе кийгиз. Эң чырайлуу мамилени ата-энеңе кыл. Дос жөнүндө насаат айтып кетиңиз. Достор кыямат күнү душмандар. Ал-ахилла яума идин ба'духум ли ба'дин аду. Иллал муттақин, Кур'анда Алла айтат. Достор кыямат күнү бири-бирине душмандар. Бир гана таквалар гана кыямат күнү ошо чыныгы достор экен да. Мансап парастар, акча парастар, бийлик парастар, дагы башка ушундай дүйнө парас достордун баардыгы кыямат күнү бири-бирине душман болот. Алла үчүн, ахирет үчүн достошкондор, таквалык үчүн достошкондор, бири-бирин таквалыкка чакыргандар, зулумдуктан кайтаргандар, мына чыныгы дос, бейиштик достор ушулар. Калганы бардыгы досоктук достор. Бу Кур'андын айтканы бул. Мен айтканым эмес. Ал-ахилла яума идин ба'духум ли ба'дин аду. Алла айтып койду буну. Кыямат күнү бири-бири менен ушундай душман болот, көрө бересиз. Сен деп мен канча күнөө кылдым. Сен деп канча күнөө кылдым дейт. Дос деген мына. Ана. Көпчүлүк балдар базарда ошол жерде эле мал алып сатышат. Кандай жол менен соода халал болот? Акчаңызга алыңыз, алгандан кийин колуңузга кармадыңызбы? Калашынча сатыңыз. Арзан сатасызбы, ошол эле баада сатасызбы, кымбат сатасызбы, сизге адал. Шариаттын тарабынан эч кандай тыюу жок. Таквалык боюнча биздин Орто Азия алымдарыбыз маша амал кылып келишкен. Малды алдыңызбы, ошол базарда сатпаңыз, үйгө алып келиң. Кичине жем бериң, чөп бериң, суу бериң, карап, тарап, жууп дегендей. Кийинки жумага алып чыгып сатың. Таквалыктын талабы, таквалыктын талабы. Бирок фатва эмес, таква. Бул таква, фатва эмес. Фатва мал мүлккө ээ болдуңузбу, ошо базарда чыкпай туруп сатканга акыңыз бар. Бир гана ошо акчаны колуңузга берип, колуна берип алган болуңуз да.
Суу жөнүндө кичине маалымат берип коюңуз. Суу адамдын өмүрү. Суу жараткан Аллах субханаху ва тааля Куранда мындай дейт: "Хуаллази халака самавати вал ард фи ситтати айям ва кана аршуху алал ма лияблуакум айюкум ахсану амала." Мына биз жерде жашап атабыз го. Башыбызда асман турат го. Ушул жер менен асманды Алла Таала айтат: "Мен жаратканымдын себеби жакшы амал кылыш үчүн жаратканмын." Адам баласы жакшы амал кылыш үчүн жаратыптыр. Мына жердичи. Асманды Алла Таала адам баласы жакшы амал кылыш үчүн жаратыптыр. Ушул жерде айтат: "Алла жаратты асманды, жерди 6 күндө. Алланын аршы сууда болчу" дейт. Демек, асман менен жерден мурда арш бар эле. Арш Алланын эң чоң махлугу. Алланын аршы дагы сууда болчу дейт. Алла Таала айтат: "Ар бир нерсени жашоосун сууда кылганбыз" дейт. Суу Алла Тааланын улуу неаматы. Пайгамбарыбыз бир хадисте айтат, Мишкатул Масабихте келет: "Суу бар жерде суу берсеңиз, бисмилла. Суу бар жерде суу берсеңиз, кулду азат кылгандай сооп аласыз. Суу жок жерде суу берсеңиз, өлгөн кишини тирилткендей сооп аласыз." Суу берүү өтө улуу сооп. Адамдарга суу берүү өтө улуу сооп. Анам оюмча мына суу дегениңизде баягы кезектеги сууда болушу мүмкүн сиздики. Ошого кошумча айтып коеюн. Адилеттүү. 3 күн деди, 3 күн. 4 күн деди, 4 күн. Баарыбыздан алхамдулилlah. Бирок мындай караңыз да, туган. Бул адилеттүүлүк. Адилеттүүлүктүн үстүндө ихсан деген бар. Инсаф, ихсан, исар деген термин бар. Инсаф деген адилеттүүлүк. Айылдагы бардыгы 3 күн дедик, болду, 3 күн чыкпайбыз. Бул фарыз. Bundan өткөн нафил, мустахаб, сүннет амал бар кандай? Ихсан деп коет. Мен 2,5 күн, сен 3,5 күн ала берчи. Бул ихсан. Түшүндүңүздарбы? Мен бирөөнүн акысын жебейин, бирок меники өтсө өтүп кете берсин. Бирок бирөөнүкү мага өтүп калбасын да. Ушундай эрежеде, ушундай уран менен жашайлы. Меникин алса алсын. Мен бирок бунукун алып албайм. Түшүндүңүздарбы? Мен бирөөгө зулумдук кылбайм. Мага зулумдук болсо болсун. Бирок башкага мен зулумдук кылбайм. Исар деп коет. Ихсан деген мындай. Ал жогорку даража турат да. Мен бул кишиге ассаламу алейкум деди, бул алейкум ассалам деди. Мен буга жакшылык кылдым, бул мага жакшылык кылды. Бул мага жакшылык кылды, мен жакшылык кылдым. Бул адил, инсаф. Ихсан кандай? Бул мага жакшылык кылган жок, мен бирок жакшылык кылдым. Бул ихсан. Исар кандай? Өзүмдүн кажетимди курбан чалып туруп, бунун кажетин жогору койдум. Экөөбүз суу карабыз да. Кезек меники. Меники кезек. Түшүндүңбү? Менинки кезек. Бирок мен айттым. Сиз сугарып алыңыз, сизден кийин эле сугарам деп. Буну исар деп коет. Сахабаларды Алла Таала мактаган: "Ва юсируна ала анфусихим ва лау кана бихим хасаса." Өздөрү ачка болуп туруп дагы, муктаж болуп туруп дагы өзгөлөрдүн кажетин бүтүрөт эле дейт. Дамыла сакал коюу, өкүм, өстүрүш, сүннөт дейт. Кандай түшүнсө болот? Түшүндүрүп беринчи рахмат. Сакал коюу туугандар бизде Ханафи мазхабта важип. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сакал коюу боюнча өкүмдөр келген. Бардык өкүмдөр алардын талабы вужуб болот. Мужабул хукм ал-вужуб. Кашан карина болбосо, ага эч кандай бир башка тоскоолдук себеп болбосо, өкүм важип дегенде калат да. Пайгамбарыбыз ваффируллуха, архуллуха, толтура өкүмдөр. Сакалды койгула, сакалды өстүргүлө буйрук. Өзү өмүрүндө алган эмес. Бир дагы сахаба кырган эмес. Абу Ханифа рахматуллаху алейхи о сакал боюнча өтө катуу айтат. Сүннөт дегени сүннөттөн сабит. Сүннөттөн келген. Кээ бир важиптер сүннөттөн келет да, Курандан эмес.
Витр важип окуйсуз го? Витр важип окуйсуздарбы? Бул витр важип каяктан? Куранда айтканбы? Жок. Сүннөттө айткан да. Пайгамбарыбыз айткан. Бирок витр важип. Түшүндүңүздарбы? Демек сүннөт дегендин мааниси сүннөттөн сабит болгон, сүннөттөн келген, сүннөттөн далилденген важип деген сөз. А кээ-бирлери сүннөт деп өкүм берет. Мейли сүннөт деп дегеле паска түшөйлү. Бул сүннөт деген эмне? Аткара турган нерсеби же таштай турган нерсеби? Сүннөт деген жакшы көрө турган нерсеби же жиркене турган нерсеби? Же эркекче сүйлөшөлү мындай. Я. Сүннөт мен атамдын, чоң атамдын кылган иши эмес да. Бул ааламдын мээрими кылган иш. Адамзаттын мырзасы, калайыктын эң улуу ыйыгы кылган иш. Мени койбосоң койбо, бирок бирөөнү койгонунда жиркенбе да. Ага тийишпе да. Мен кээде ачуум келгенде ушуну айтам да. Мейли иманга жараша, амалга жараша. Эртеге кыямат күн бар, пайгамбарыбызга учураша турган күн бар. Жүздөшө турган күн бар. Ошон үчүн иншалла бул маселени карап туруп кылдат маселе. Диндин кандай гана амалы болбосун, аны акарат кылбаңыз. Жиркениш болсо мейли карап туруп, жиркенип атасыз, эчтеке эмес. Бирок сүннөт катары акарат кылсаңыз чатак, имандан ажырап калышыңыз мүмкүн. Этиятташ керек да. Ошондо ошол эле кезде сакал койгондорго дагы жакшынакай тарап коюңуз. Ибн Аббас разияллаху анхума, Ибн Умар разияллаху анхума сахабалардан менмин деген алымдары бир уч деген. Бир уч. Болду, калгандарын алып койсуңуз. Тарап жакшынакай коюңуз. Пайгамбарды сүннөт деп коюп атасыз, согуп ала бересиз. Менин суроом мындайча, өлүк майит узатуудагы согум, кой сою жөнүндө айтып берсеңиз. Маркумду узатуу шариятта пайгамбарыбыздын жолдомолору менен болуш керек. 3 күн кайгы күнү, аза күтүү күнү. 3 күндөн кийин мейли бейбечаралардын курсагын тойгозууда кредит албай, карыз албай, жетимдин малын жебей, мураска бөлүнгөндөн кийин өзүңүздүн акыңыздан мейли бир аз кан чыгарып койсоңуз шарият жок деген эмес. Болот. Бирок исраф кылбаңыз. Кур намыз үчүн эмес, Алланын ыраазычылыгы үчүн болсун. Элден калбайын, эл эмне дейт эмес. Күндөрдү чектебей, 3 күндөн кийин каалаган күндө кылсаңыз боло берет. Милдеттүү эмес. Махыр бергенге күбө болушу шартпы? Жок, шарт эмес. Менин дарбазамдан 4 киши каттай берет. Бирок өздөрүнө жол салганга шанс бар. Шариятта кандай көз караш? Бирөөнүн эшигин тебеленди кылган кандай болот? Тугандар мындай. Алла Таалам берген, биз кыргызбыз го. Кичине каша, забор, дарбаза менен үйдү тосойлу таксырлар. Үйдө кыздар бар, аялыңыз бар, апаңыз бар, эжеңиз бар. Ачык коюп, анан ары бери өтө бере тургандай болбойт. Кээде үйдө кичине ылдый-өдө сөздөр болот. Кандай дедиңиздер? Кичине урушуу болот, тарбия болот, капа болуш болот. Кээде аябай ысыганда кичине жолук болуптарды чечүү деген болот. Анан коронун баары ачык болсо кандай? Бизде намыс барбы өзү? Жок, кичине мындай тосуп коюш керек да. Үй болгондо үй деп эмне айтат? Үй деген ошо жабык нерсени үй деп айтат. Коро деп ошону королонгонду айтат баары. Ачык эмес го. Ушул жагынан. Анан кийин бирөөнүн өзү үйүнөн мындай тебелеп өткөн, жол кылып алган жакшы эмес ал. Аны уруксаты менен сураш керек ал. Уруксат берсе го мейли, уруксат бербесе болбойт тугандар. Я. Алхамдулилlah, убактыбызга береке берип толуп бүтүп калдык. Мурат Кары дегенби? Мурат Кары ака. Жок. Элдин таза суусун орто жолдо красный линияны тешип, бак кылып, элдин таза суусун багына коюп алгандар азабы кандай? Азапка кирбей эле кой таксырлар. Бири-бири менен өчөшүп калып эле ушунду суроо бере бересиңер менен. Андай кылбайлы.
Бирок ошондой эле мындай жалпы элдин колдонгону бар го. Ошо жалпы элдикин кылайлы, менчиктештирип албайлы. Өзү сизге айыл өкмөтү канча метр чызып берсе, андан чыгып алып зулумдук. Кыямат күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: кимде ким бирөөнүн жерин, бир карыш жерин акысыз басып алса, 7 жерди мойнуна илдирет деген. Ошон үчүн туугандар, бирөөнүн жерин албаңыз. Мамлекеттин жери болобу, кошунанын жери болобу, бир карыш менен кетсе кетсин, бирок бир карыш бирөөнүн жерин мен басып албайм. 1 метр чыгып албайм. Улам бардыгын таштайлы. Алла Таала баарыбызга инсап берсин, туура түшүнүк берсин.